Мен биринчиден коллегаларым менен берген суроолоруна, кээ бир суроолоруна кошулам. Ошол эле убакытта мен ойлойм, чоң иштер жасалып жатат. Бул өзгөрүүлөрдү биз колдош керекпиз. Ишкерлердин үнүн уккан жетекчилерге чоң рахмат. Я, конечно, очень редко кого-то хвалю, но вы молодцы. Колдойм. Единственное, бир-эки моментти тактап сурап алайын дедим элем да. Искендер мырза, саламатчылык. Эгер биз патент жөнүндө көп сөз кылабыз, төлөмдөр жөнүндө көп сөз кылабыз, анан карыздар жөнүндө менде бая күнү ошол ишкерлер менен жолуксам мындай дейт да, эми чоң деңгээлдеги ишкерлерге негизги жанакы эгер автоматтуу түрдө банковский счетунан карыз болуп калса, автоматически то, что списывается же, Искендер мырза, да? Им, возможно, аларга көп бул таасир этпейт, анткени алардын обороттору башкача дейт. Кичи жана орто бизнеске сот чечими жок, ошентип биз да парламенттен ушинтип өткөргөнбүз деп мен айтып бердим бул кантип өткөнүн. Бирок бизге эгерде аябай ыңгайсыз болуп калып атат, кээ бир учурларда маалымат жанакы персональный кабинет налогоплательщикке киргендер бар, кирбегендер бар. Бишкек шаарынын ичинде болсо бул бир суроо дейт, региондорго бизге кичине башкача болуп калып атат. Анан ошол боюнча бир маалымдоо системасынбы мен билбейм да, бул кандай, ошол жолдорун караштырып көрдүңөр беле? Ооба, Эльвира Жылганбековна, саламатсызбы? Азыркы учурда мына салык кызматы абдан жакшы нерсени киргизди, бирдиктүү счет деп. Бир эле жерге акча төлөнө берет, салык төлөөчү. Анан кийин ар бирөөнүн өзүнүн убактысы келгенде ошол жерге салыгы кете берет да, төлөнүп элечи. Бир эле жер мына салык кызматы өзү түшүндүрүп берет, жакшы нерсени киргизип атышат. Айтып бересиздерби ошону? Анткени кээде мындай болот, жер салыгынын ордуна транспорт салыгын төлөп коюп, мүлк салыгын. Анан кийин эле карыз болуп, биянан туум өсүп, пенясы. Кийин ошондон эле ызы чуу жатып калчубуз. Азыркы маалда эми мына салык кызматы айтып берет. Дагы бир нерсе бар да, эми Искендер мырза, мен аларды түшүнгөн бир жерим, сиз ошол ишкер мисалы эртеден кечке чейин эле бухгалтерин бардыңбы, барган жоксуң деп сурабайт да бухгалтерден. Ал мисалы эсинде деген мынча каражатым бар, ошого расчет кылат. Анан ошол каражаттан барып бир нерсени төлөйм дегенде мен кичи жана орто бизнес жөнүндө сөз кылып атам да. Внезапно списали, и мы не можем рассчитать вот эту сумму, конечно, нам очень неудобно деп калды да. Ушул суроосу негизи ушул болуп атат да. Раньше говорит, хотя бы соттун чечими болуп же сот болуп биз билчүбүз дейт. Азыр кээ бир учурларда биз да маалыматсыз калып калып атат, ошол аябай ыңгайсыз болуп атат дейт да. Мен чоң бизнеске парламенттен эч качан болушпайм, бирок кийин кичи орто бизнес ушул жагынан айтып бересиздерби? Мүмкүн алар бүгүн биздерди окушат да. Салык кызматынын өкүлдөрү айтып бересиздерби? Кайсы өзгөртүүлөр киргизип атасыздар? Эльвира Жыргалбековна, бул жерде туура карызы болуп калганда биз салык төлөм талабын беребиз, талапты банктарга. Анан жана эсебинде эгер акча бар болсо, анда жана признанная задолженность боюнча именно. Эгер салык карызы бар болсо, анда ошол эсебинен ошол салыктын эсебине келет да. Ошол момент бар. Анан сиз айтып калбаңызбы, ошо кээде билбей калышат, жана жеке кабинетке барды кире бербейт деп. Азыр мына февралда кабыл алынган мыйзамда ошол бир норма кирген. Азыр жана уюлдук жана сот операторлору менен иштеп, келишимдерди түзүп, азыр кимде карыз болсо, ошону СМС менен ошол туура жеке кабинетке барды кире бербейт. Кайсы телефон менен регистрация кылса, ошол маалымат жөнөтөсүздөр да? Ооба, кайсы фамилияда ошол эмес болсо, СМС келет. Урматтуу салык төлөөчү, сизде ушундай карыз бар, ушул маселе боюнча, мисалы киреше салык. Анан ал салык төлөөчү болсо, анын мөөнөттөрү деле бар. Ал карыз деген, анан жана айтылгандай салык төлөм талап деген сразу берилбейт банктарга. Өзүнүн мөөнөттөрү бар. Демек, ошол салык төлөөчү барып, такташып, эгер макул эмес болсо, талаш-тарыш кылып, спор кылып, апелляция кылып, мындай бүт мүмкүнчүлүктөр бар да. Эгер аны кылбай калып, чын эле карыз бар болсо, анда жакшынакай төлөп койгонго мүмкүнчүлүгү болот. Мындай айтканда, ошол СМС дагы жакшы бир инструмент кирип жатат. Сиз туура айтып атасыз, жана жеке кабинетке кирбей, билбей калгандарга анда ошондой СМС да келет да.
Рахмат, бул бир. Экинчи дагы мындай сунуш да, же мүмкүн бир өзгөртүүлөрдү киргизебизби? Эгер мисалы базардын ичинде иштеген сатып аткан сатуучу, биз баарын азыр санариптештирип кечиресиздер. Анан ошол иштеген адамдардын баарын ачыкка чыгарабыз деп жакшы да иштер, аракеттер кылынып атат, туура. Бул жерде эгер ошол базардын ичинде иштеген, контейнердин ичинде иштеген адам ар бир ай төлөйм десе, биз буну ошол талкуулап жатканда дагы ошол суроо кайдан чыкты да, кичи чоң разницасы жок да, кайсы базарда иштесе дагы. Администрация тараптан келгиле ушуну деген бизде цифровизация болуп атат, ушундай безналичный расчет кылайлы, бизге да ыңгайлуу, анткени арзаныраак болот, көп салык жагын карап атышат да десе, салык кызматында деген QR код аркылуу төлөй албайт экенбиз. Обязательно банкка барып счет ачкыла деп мажбурлайт экенсиздер да. Элестетиңиз, эми 50 адам иштейби, 1000 адам иштейби, 10 000 адам иштейби, биз мындай мисалдарды билебиз да. Ошол жагын кандай дейсиздер? Буга чейин мындай практика болбоптур да. Ошентип мага ишкерлер кайрылып атат. Эгер биз ар сайын макул, мамлекетте туура талап коюп атат, биз да ошондойго барайлы деп, ар сайын ошол биз телефонубуздан барып ошол төлөмдү чыгып, ошол торговый центр болобу, базар болобу, ошол ишканаларда дейт, автоматтуу түрдө ошондой системага өткөрүлсө кандай, обязательно барып туруп счет ачыш керекпи? Сиз мени түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Искендер мырза, түшүндүңүзбү? Айта берейин. Жеңилдетип берсек деген Бул сөз жерде болот да. Элвира Жыргалбековна, чын айтайын, бул жерде абдан чоң көйгөй бар. Анткени көп ишкерлер тилекке каршы өзү ишкер болуп, бирок жанакы М-банк, О-банк болобу, ар кандай жана электрондук камчыктар менен иштегендер, алар деген өздөрү жана жеке жакка ачылган эсеп менен иштеп жүрүшөт. Физическое лицо деп, М-банк мисалы, же О-банк болобу, реклама этпеле кол, ар кандай. Алардын ошол бир моменти бар, биз азыр улуттук банк менен дагы чогуу иштешип атабыз, анткени банк чөйрөсүндөгү талабы, банковское законодательство, ар бир эсеп өзүнүн жана максаты менен ачылып иштеш керек деген бар. Эгер жеке жак болсо, ал өзүнүн эле жана для личного пользования. Эгер ал ишмердүүлүк менен алек болсо, анда ошол ишкерге ачылган эсеп болуш керек да. Ошол жерде көйгөй бар. Азыр биз ошол улуттук банк, башка банктар менен да иштешип, ишкерлер менен дагы иштешип, жакшынакай түшүндүрүп, ачык иштегенге жол болуш керек да. Ошол проблема болуп атат. Анан биз жана жеке жакка ачылган эсепти биз мындай кабыл ала албайбыз. Анткени ал деген мындай айтканда салыктан дагы качканга мүмкүнчүлүгү болуп калат да. Эгер Мен ойлойм, бүгүнкү күндө салыктан эч ким кача албайт, анткени деген бүт транзакциялардын баары, даже жеке өзүнүн М-банк болобу, башка транзакциялар болсо дагы тиешелүү органдар тарабынан текшерилет да. Мындай деле бизге андай деле арыздар келип атат да. Мен мисалы тиги бутик ачсам, анан ошол бутиктин, мы же все понимаем, как эти вещи происходят, да? И все счета отслеживаются сейчас. Нет. Сейчас никто никуда не сбежит. Можно будет? Бул жерде, на самом деле, проблема какая? У нас у налоговой службы, да, помните, очень много было споров, и как компромиссный вариант норма прошла, 146-ю статью, где налоговая служба при проведении проверок, или выездная проверка, или камеральная, может запрашивать счета банктардан, эсептери, ошол ишкерлердин эсептери боюнча, бүт операцияларын. Бирок ошол ишкерлердин эсеби боюнча. А жеке жарандын, жеке жактын эсебин биз текшерүү кылганда мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени ал соттун чечимин алыш керек. Ошондуктан Элвира Жыргалбековна, бул жерде бир эле талап болуп атат. Эгер ишкер болсо, салык төлөөчү, анда жакшынакай ишкердин эсебин ачып койгонго. Кубанычбек мырза, я здесь мен кечирим сурайм да, мен сөзүңүздү бөлүп коеюнчу. Мен бул жерде сизге 100% кошулбайм, анткени деген мамлекет тарабынан шарт болуш керек. Неважно каким методом, акчам төлөйм деген адамдарга биз шарт түзүп бериш керекпиз да. Искендер мырза, QR код менен төлөй, Кытайда деле бир телефон менен бүт төлөмдөр өтүп атат да.
Ана силер бүт көбүнчө жаштар иштейт Минэкономикада, салык кызматынын системасында. Жолун таппайлыбы? Эгер отуруп алып туруп 1000 адам ошол мен QR код менен төлөйм десе, бир айда обязательно банкка барбайт. Базар эмес, базар жөнүндө сөз кылбайлы. Торговый центрде барабы? Барбайт да. Ар бир банкка барып, бул неудобный вариант кылып атасыңар. Силер просто сделайте удобный вариант. Банктын деле эсин тааныйсыңар. Сөзүн ачыгы. Я думаю, ал деле каршы болбойт. Мамлекеттик банк түзгүлө десек, өзүңөр как-то мен түшүнбөйм да, эмнеге башка бир банктар болгондо да ошол QR код удобный варианттарын менен төлөгөнгө телефон менен Вы должны облегчать жизнь бизнесу. Раз вы собираете деньги, раз вам платят налоги, вы обязаны предоставлять услуги, о которых не должна болеть голова у предпринимателя. Можно отвечать? Да. Да. Через QR-код можно оплачивать налоги? Никто не возбраняет? Единственное, может быть, этот М-банк, Нет. Искендер Мырза, давайте так. Азыр сиз да, мен да мындай бир институтта турабыз, түшүнө алабыз да. Андай варианттар жок. Мен түшүндүрүп коеюн ба? Сиздер деген бизнестин жетекчилеринен талап коюп атасыңар. Алар мени ызылдашып атасыңар. Албай куштар коркконунан эч ким тиги мага окшоп ачык сүйлөбөйт, сурабайт, көпчүлүк унчукпайт. Бирок ылдый жакталар менен ызылдашкандар көп Эльвира экен да. Жыргалбек, мага уруксат берсеңиз, мен сизге түшүндүрүп. Банковское законодательство так построено, что потом будет претензию к банку, если он с М-банка перекинет какой-то налог, то уплатит за какого-то предпринимателя. У них там так вот банковское законодательство наточено. И они говорят, им бизнес деген счетыңды ачкының дейді, жарангач. Ошондан анан кийин мен сенин QR менен салыгыңды төлөп бергенге мүмкүнчүлүгүм бар деп. Бул жерде банк менен ошол ишкердин экөөнүн ортосундагы взаимоотношения. Они не позволяют, потому что законодательство не позволит им это сделать. А мне кажется, вы просто себе хотите облегчить. Не, почему? Вы не бизнесу хотите, малый бизнес ойлойсуздар го. Жок, бизге төлөбөрсүң, бизге айырмасы жок да кандай төлөп берет. Жок, ошол мен Ким аркылуу төлөйт? Мисалы үчүн банкоматка барып деле акчаны салып төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар да, бизге айырмасы кайсы? Акчаны барып туруп төлөдү. Түшүнгөн жоксуздар. Түшүндүм. Мен сизге айтып атам, торговый центрби, любой бизнестин администрациясын барып туруп силер жакылайсыздар. Муакта бир азыр бүт цифровизация кылабыз, үстү жагынан эми бүт эле сөзүн ачыгы, вы же всех, как говорится, заставляете, да, оцифровываться. И когда эти люди переходят на безнал, оказывается, в нашей практике такого нету. Внутри вот этого малого, среднего, большого бизнеса, неважно, самая нижняя цепочкада отурган адамдар деген биздин башыбыз эмнеге уруш керек, мен эмнеге банковский счет ачыш керекмин деп, он там патент берет, неважно, да, вот как он работает. Я, говорит, просто хочу, раз в месяц у меня плата прошел, а там дальше уже ваша пусть голова болит. И вот внутри вот этой системы мы не можем упорядочиться. А это же миллионы. Это банковское законодательство его требует, не мы требуем. Банковское законодательство, и раз он бизнесменом себя, предпринимателем стал, и он хочет безналичкой работать, банковское законодательство говорит, ты тогда открывай. Но вы же сделали так, что вы без стыда и совести, без решения суда автоматом снимаете эти задолженности. Давайте здесь придумайте что-нибудь. Вы же это смогли через нас провести, мы же проголосовали и провели, хотя это абсолютно против всех норм. Но без колдо пердик-то, ушуну да чечип бербейсиңер вы. Главное же акча чогултам. Как там у нас президент говорит, неважно там белая кошка или черная кошка, главное, чтобы мышей ловила. Неважно каким методом, главное, чтобы люди платили же. Давайте решим. Удобный вариант. Пожалуйста, ошону улуттук банкты чакыралы, давайте, может быть, бир жерден бир жолугушуу кылып, эч ким качпайт, эч ким каршы эмес. Бирок деген бизге удобный кылып берилечи, 40 градус кайнаган ысыкта, минус 20да отурган адамдарды ойлойлу да, биз кабинетте отурабыз. Ошолор эле. Эч ким отурган эми мага аялдар кайрылды да, сөзүн ачыгы. Биз качпайбыз дейт, бирок Эльвира менин үйдө балам бар, тиякта кирип, мен не пообедать некогда, говорит. Ана мен банкка барып, антияк бияк менен ызылчу кылбай эле неудобно. Сделайте так, чтобы вот мы с телефона вот так оплачивали, а там это уже чоңдордун башы оорусун деп айтканда мен аларды түшүнүп атам да. Давайте подумаем, пожалуйста. Мыйзамдарга биз баарын колдоп берип атабыз. Чоң иш кылып атасыңар, ишкерлерди колдоп атасыңар, чоң ыраазычылык, мамлекетте көп жыл мындай жакшы иштер жүрүп атат. Бирок ошол бир кичинекей ыңгайсыз нерсе үчүн ошол ыңгайсыз болгон адамдардын саны көбүрөөк да бизге салыштырмалуу. Алар эми 100 миңден ашат, 100 миңдеп миллионго чейин жетип атат. Өзү Эльвира Жылгабековна мындай көп да банковский эме боюнчачы. Мисалы үчүн биз бирдиктүү салыкты
баягы безналичный расчет кылып атсаң 50%-га чейин кичирейтип атпайсызбы салыгынын ставкасын. 4%-тан 2%-га чейин. А бирок биздин ал менен иштеген банкка эле калтырып калып атпайбы ошо даже 3%-га чейинчи. Баягы эки мына саткан сатып алган экөөнүн эки бөлөк банк болуп калса эле, банковский услуга кылып, тиги 1,5, берки 1,5 алса 3%, как минимум да. Искендер Сенгелдиевич, ушул маселе боюнча көтөрүп атпайбы? Ошону бир рабочий группа түзүп, Ооба, Эльвира ошону Жылдыкович иштеп берсек. чакырып, ошону чечкенге бир жолдор тапкыла? Жарайт. Биз Жыйынтыгында чоң бизнестин ээлери эле сизге келип рахматын айтат, биздин да башыбыз оорубай калды деп. Биз баарын деген уже пилотный проект кылып атабыз, оцифровка кылып атабыз деп. Ана мен деле чыгып атам да ошо элдерден сурап, как вам удобно, неважно как вам удобно деп сурасам эле, боонуңарды, бюрократияңарды токтотпойсуңар дейт. Анан биз аркаңардан бизди чуркатпай, биз спокойно оокат кылалы, мамлекеттен акча сураган жокпуз. Тазалап атасыңар бүт жерди, жакшысы да бар, жаманы да бар ал жакта, ызылдаган да көп болуп атат. Но порядок хотите, тогда условия шарт түзүп бергиле деп атышат да. Ошол эле. Давайте рабочую группу, да? Да, в рамках рабочей группы. И мы обсудим, встретимся, ошол адамдарды сизге алып келейин мен дагы, бир чечимге келели. Рахмат, колдойм. Рахмат. Рахмат.